Изи жоголгон кыз. Жасалма акча чыгаргыч цехти табышкан ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн өзгөчө сенсация болду. Андан сырткары эң ири салмактагы банк заты да табылган болчу. Бандалардын бардыгы чогулган кезде бир мезгилде бири да калбай кармалышкан милиция кызматкерлерине бир топ жеңилдикти туудурду. Ошондон көп өтпөй кала ичиндеги белгилүү ресторан, кафелер, кала ичиндеги эс алуучу жайлар, сауналар, казинолор жабылып, анда иштегендердин бардыгы кармалып, конфискацияга алынды. Диананын акчасын кайрып ала алышпай жүргөн чакан топта бири да калбай кармалышып, колдоруна кишен салынды. Ибрагим колго түшкөн ар бир адамдан Диананы сурап чыкты. Бардыгы тең аны тааныбайбыз дешип, ийиндерин күйшөшө кайра суроолуу ага карашты. Диана эч жерден табылбаганы менен ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн көптөн бери шек алып, деги эле илмек, учугун таба албай жүрүшкөн ири мафия, бандалар тобун толугу менен кылтактарына түшүрүшкөнү эң чоң олжо болуп турду. Алар дүйнөгө таанылып, атагы чыгып келатышкан ири бандалардын иштери менен алаксып жатышып, Диананы таптакыр эле эстен чыгарып салышкан болчу. Сүрүштүрө териштире ар бирин бирден сураштырып олтуруп, бир криминалдык топтун өзүнчө жаш кыздарды менчик түрмөсүн ачкан Тигил Марат Исабеков менен эч кандай байланышы жок болуп чыкты. Марат Исабеков мурун Кыргызстанда көп жылдар бою органда, КГБда иштеп анан отставкага чыкса, бул Альберт, Роберт деген эки бир тууган Израилде жаш кездеринде эле каракчылык, киши өлтүргөндүктөрү үчүн түрмөдө олтурушуп, ал жактан эки жолу качып чыгышып, чет өлкөгө барып, кайра Америка, Аравия түрмөлөрүндө олтурганда да үлгүрүшүптүр. Биринчиси Альберт. Аравия түрмөсүндө жатканда Роберт кандайдыр бир жол менен аны куткарып чыккан болчу. Орустардын белгилүү Крым чөйрөсүнүн лидерлери менен байланышып көрүшүп, алар менен жалпы тил табыша алышпай койгон соң, акырын Орто Азия тарапка жылып келишкен. Ташкентке келишип, ошол жерден орун очо калышып, акырын өз иштерин жүргүзүшө башташкан. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алардын өмүр баяндарын, басып өткөн жолдорун бүт изилдеп, тактап чыгышты. Бирок акча чыгарган станокторду, кагаздарды, боекторду каяктан алышканын таптакыр эле биле албай коюшту. Биз баары бир чыгып, бошоп кетебиз. Анда өзүңөргө эле жаман болот деп, кайра милициянын начальниги менен тергөөчүлөрдүн өздөрүн коркутушуп, опузага алып өтүштү. Алардын жашыруун цехын кылдат текшерип атышып, жашыруун жер төлөсүнөн 5 чемодан жапжаңы эч жакка жумшала элек акча таап чыгышты. Бир чемоданында толтура жалаң Америка долларлары, экинчи менен үчүнчүсүндө өзбек сумдары, бир чемоданында кыргыз сомдору менен казак теңгелери, бешинчисинде болсо орус рубльдары бар экен. Баарынан таң калыштуусу, акчалардын баардыгын кадимки акчалар менен салыштырып, экспертизадан өткөрүшкөндө эч жерден кынтык таба албай коюшту. Баардыгы тең эң чоң суммадагы акчалар болчу. Дагы кайсыл бир жерге жашылганга эң чоң суммадагы акчалардын бар экенин билишип, бирок каяк жакка катылганын биле алышпай аябай убараланышты. Чет өлкөлөрдө, Швейцария банкында булардан эң жогорку суммадагы акчалары бар экенин да аныктап чыгышты. Дагы кайсыл жерде акчалары бар экендигин изилдеп жатышты. Контрабандалар жасаган акчалар мамлекетке бир топ эле байлык алып келгендей болду, анткени баардыгы соодага, ары бери жүргөнгө жарамдуу акчалар экен. Дагы 2-3 жыл болгондо булар таптакыр эле миллионер, миллиардер болуп кетишмек экен, деп кылмыш иликтөө бөлүмүнүн начальниги өзү мойнуна алды. Алар менен байланыш жасап жүрүшкөн мурунку сайыздагы өлкөлөрдө жашаган бул ири мафиянын адамдары акырындык менен четинен кармалып, түрмөлөргө отургузула башталды. Мунун жытын билип, шек алып калгандары башка жакка качып кеткенге үлгүрүштү. Алиги казино, ресторан, сауна, кала четиндеги эс алуучу жайлар толугу менен конфискацияга алынып, мамлекетке өттү. Акырындык менен жергиликтүү спец агенттер бул иш боюнча өтө кылдат иштешип, али түгөнү элек куйруктарын кармап, банданы толугу менен тазалоо аракетин көрүп жатышты. Ири банданын иштери менен алектенген ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Диананы таптакыр эстеринен чыгарып коюшкан болчу. Бул бандалар менен Диананын тиешеси барбы жокпу, түшүнсөм буйрбасын. Ибрагим өзүнчө бир нерсеге башы жетпей жатты. Мынакей Диананын артынан жүрүп, Марат Исабековдун кылмыш ишинин бетин ачканга жетиштик. Аны менен эле бүтүп калабы десек, анын артынан издеп жүрүп, андан чоң мафияга туш болдук. Болуптур. Биринчи кылмыш тобунго тагдыр деп коелу. Ага Бишкекте жүрүп, Диана кокусунан түшүп калды. Ал эми экинчи топ менен кандай байланышып жүрөт? Баса, алиги Дианадан калган мендеги 2 пачка акча кайдан келди десең? Диананы кайдан алды? Мынча акчаларды мен 5 жыл иштесем да таба албайт болчумун.
Здесь не то пахнет. Менимче Диананын булар менен да байланышы бар окшойт. Эгер ал жөн жүргөн кыз болсо, эмнеге аны куугун тукташат эле? Ооруканадагы кол салуу, көчөдөн машинеден атып чыгып, кимдир бирөөлөрдөн жардам сурап кыйкырганы, кайра дайынсыз жоголуп кеткени. Мынакей, кечээ жакында эле дагы ак Мерседеске салып алып кетишти. Эми ал каякта жүрөт? Белгисиз. Же булар аны өлтүрүп коюшту? Туура эмес иштерди жасап, косяк кетирсе албетте өлтүрүп коюшат да. Бирок жапжаш, али эне сүтү оозунан кете элек кыздын мындай ири мафияларга аралашып кетишине адам ишенбейт. Түшүнсөм буйрбасын. Эч нерсеге башым жетпейт. Кайдасың, Диана? Кайдасың, Диана? Тирүүсүңбү? Же булар сени өлтүрүп коюштубу? Кайдасың, Диана? Жанга баткан жалгыздык. Күндө бир маал келип тамак таштап кетчү адамдар 2-3 күндөн бери көрүнүшпөйт. Эмнегедир дымы беле калышты. Бул жакта адам барбы, жокпу, эч кимдин иштери да жок. Табышмактуу тынчтык өкүм сүрдү. А дегенде мени сынап атайлап ушинтип жатышабы деп ойлогон Диана. Бирок 4-5 күн өтүп кетсе да өйдө жакта кыбыр эткен жан жок. Эмне болду, алар мени ачтан кыйналып жатып өлсүн деп жатышабы же акыры чыдай албай өлүм көзүн элестегенде, ажал көзүнө көрүнгөндө айла жок акчылардын кайда экенин айтып берет да дешип кебелбей жүрүшөбү? Жок дегенде мен эмне болуп жатат деп келишет эле го. А эгер чын эле мен өлүп калсамчы? Тигилер акчалардан да куру жалак калышат да, аны эмнеге ойлошпойт? Же акчалардын да менин да керегим жок болуп калдыбы аларга? Же чын эле алар мени акчалардын каякта жашырганымды билбестигимди билип калыштыбы? Же алар өздөрү акчаларды менсиз эле таап алыштыбы? Жер алдындагы өткөөлдөрдү жакшылап издешсе, таап алышы да мүмкүн. Анда мени эмнеге кармап жатышат? Кое беришпейби? Менин аларга керегим жок болуп калат да. Бирок жок, алар ал акчаларды таба алышпайт. Бул жерде башка маселе, башка иш болуп жатат. Скорее всего, мени каттуу сыноодон өткөрүп жатышат. Мейли, кандай кылып сынашса деле баары бир чыдайм. Мындан каттуу азаптарды, кордуктарды көрбөдүм беле. Ушуга чейин чыдап келгем, дагы чыдайм. Ал өзү менен өзү сүйлөшө жападан жалгыз дагы 2 күндөй жатты. Курсагы аябай ачып, кийин өйдө туруп качканга мүмкүнчүлүк бар бекенби дегендей, өйдө жактагы темир тор капкакка көз жүгүрттү. Болгон күчү менен секирип көрдү. Жете алчудай эмес, аябай бийик экен. Өйдө жагына жеткенде эмне пайда? Баары бир үстү кулпуланууда. Илгерки атам замандагы зындандан эч айырмасы жок. Ал мезгилде зындандын оозу мындай болуп, темир тор менен бекилип, сыртынан кулпу менен кулптанчу эмес да. Жөн эле капкакты жаап коюшчу. Үстү аябай бийик болгондуктан эч ким чыга алчу эмес. Аркан менен түшүрүп, аркан менен чыгарышчу. Ал эми бул сыртынан кара кулпу кайтарган темир капкакты кыйын болсоң ачып көр. Сваркалап эле ачпасаң, темир торду талкалоого же ачууга эч мүмкүн эмес. Мени бир куткарса, Альбина куткара алат. Анткени анын көзүнө эле мени чыркыратышып, машинеге салып кетишпедиби? Ал милицияга кабарласа, анан мени издешсе, эптеп бул жерден таап алышары мүмкүн, бирок алмабыш оозума түш деп жата бергеним болбос. Алар мени эч убакта бул жерден таба алышпайт. Жакшылап издешсе да. Анткени өткөн жолку тегине алдап сыртка чыкканымда айланама көз жүгүртүп көрбөдүм беле. Короонун дарбазасы бек болсо, бул жакка эч ким кире албайт. Мен эми эмне кылышым керек? Өлүмдү күтүп жата береминби? Качып чыкканга эч мүмкүн эмес. Тигилерден эч жакшылык күткөнгө болбойт. Алар баары бир мени өлтүрүп тынышат. Акчалардын каякта экенин чынында эле билбейм да. Шаар ичиндеги жер алдындагы каршы терше жасалган люктардын ичинен кайсыл биринен издейм? Анын үстүнө баары эле бири-бирине куюп койгондой окшош экен. Бир кезде өйдө жактан кандайдыр бир добуш чыккансып кетти. Бир жумадан бери эч ким менен сүйлөшпөй, өзү менен өзү болуп, бир жагынан курсагыда аябай ачып, жалгыздык жанга батып, араң жан жаткан болчу. Ордунан атып туруп бирөөлөр өзүнө келе жаткабы деп кулагын түрө тыңшап калды. Айлана кайрадан жымжырт боло түштү. Ким бар жогору жакта? Курсагы аябай ачып, алы кетип калганбы же эч ким менен сүйлөшпөй, бир жума бою жерде жаткангабы, айтоор үнү араң эле карылдайт. Киши барбы жогору жакта? Айлана тымтырс, эч кимдин жок экенине, жөн эле кулагына ушундай угулуп кеткенине чындап ишенген соң, кайра шалдырай отуруп калды. Чын эле алар мени унутуп калыштыбы? Унутпашы керек эле го. Мени унутушса да акчаларды унутушпайт эле да. Аларга эмне болду? Бир жумадан бери бири да басып келишкен жок. Же биротоло ушул жерде акчада ачкадан кыйналып, жатып өлсүн деп, ушундай жаза чектештиби мага? Эгер чын эле ушундай жаза чектешсе, анда мен
Анда мен үчүн эң эле оор жаза болот. Өлүм жазганга чектелгендер дароо эле өлүшөт го. Же атып салышат, же жок, ток столуна олтургузушат. Же болбосо газ менен уулантып өлтүрүп коюшат. Көп деле кыйналышпай өлүп калышат. А менчи кандай гана азап менен кыйналып жатып өлөм. Башкадан өлсө дагы ушул ачкадан кыйналып өлгөн жаман экен го. Мына, мен уже кыйнала баштадым. Азыр жок дегенде 1-2 үзүм нан, бир ууртам суу болсо гана атаганат. Бир жума бою эмне тамактарды гана ойлободум. Жок дегенде ошолордун бирөөсү эле болсо гана. Кой, минтип өлүмдү күтүп жата берсем чын эле ажалды өзүм чакырып алам. Андан көрө жашоо үчүн кайрадан күрөшүшүм керек. Диана ордунан турду дагы өйдө жакты карап алып, болгон күчү менен кыйкыра баштады. Эй! Өйдө жакта ким бар? Тирүү адам барбы? Эй! Бирөөлөрдүн үнү чыгабы деп токтой калып тыңшай калат да, кайрадан кыйкырып кирет. Же деп кыйкырып атып, үнү бүтүп тажаган соң кайрадан шалдырап олтуруп калат. Анан бир аздан кийин ордунан кайра турат да кыйкыра баштайт. Таптакыр эле тымтырс, деги эле шыпырт эткен үн жок. Эмне, чын эле акыр заман болуп жер үстүндө бир да адам калбай калганбы? Жок дегенде бир тирүүлүктүн белгиси билинет эле го. Жер алдындагы көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта жүргөндө да дал эле ушундай акыбалга кабылгам. Как будто жер үстүндө адам баласы жашабай, жападан жалгыз калгандай сезген болчумун. Азыр дагы ошондой акыбалга туш болуп отурам. Андагы караңгы жер алдында мени күн менен түндү айырмалай албай калган болчумун. Азырчы, азыр айланам жапжарык. Күн кандай өткөнүн билип турам, бирок канчалык кыйкырсам да эч бир жан жок. Жооп кайтара албай, укпай жатышат. Минтип кыйналып өлгөнчө, өткөн жолу жер алдында калганда эле ошол бойдон өлүп калсам эмне? Эмдигиче мынча кыйналбай, жаным жаяла тигил дүйнөдө жүрбөйт белем. Болгон күчүм менен кыйкырып көрөйүнчү, балким көчө жактагылардан бирөө болбосо да бирөө угуп, милицияга телефон чалып калышаар. Акырын ордунан тура кайрадан болгон күчү менен кимдир бирөөлөрдү жардамга чакырып кыйкыра баштады. Эртеден бери кыйкыра берип, үнү да бүтүп калыптыр, каргылданып. Бир кезде башы тегеренип кетип жерге кулап түштү. Алынын кете баштаганын кадимкидей сезе баштады. Кыйкырбай эле жөн жата бергенге анча билинбей жаткан. Кайра болгон күчү менен кыйкыра баштады эле, ошондо шалдырап алы кете түштү. Ордунан турууга аракет кылып көрдү эле, кайрадан башы тегеренип жер айлан көчөк болуп кетти. Кой, бир азга жата туруп эс алып алайынчы. Болбосо үнүм да бүтүп, алым да кетип калчудай. Үстүндөгү темир торду тешетиктей чалкасынан жата берди. Канча жатканы белгисиз, бир кезде ордунан турайын десе күчү кетип турганга дарамети жетпей койду. Мага эмне болду? Чын эле ажалымдын жеткени ушулбу? Демек тигилер мени ачкадан кыйналып өлсүн дешкен го. Акчаларды өзү менен кошо көрүнө ала кетсин деп кол шилтеп коюшкан экен да. Демек жашоомдун эң акыркы чеги ушул 4 бурчтуу зындан окшойт. Өлгөндөн кийин өлүгүмдү бир жерге алып барып көмүп ташташат да, же сууга ыргытып жиберишет. Диана эч нерсени ойлобой, өлүмдү гана күтүп алды. Улам барган сайын алы кетип, кыймылдаганга дарманы калбай баратты. Өзүн капаска салып кеткен кишилердин эбакта эле өздөрү түрмөдө олтурушканын ал билген жок. Алар болсо капаста камалып жаткан кыз жөнүндө эч кимисине ооз ачышкан да эмес. Аягы түгөнбөгөн издөө. Кана, Абдывахап дос, өзүңдүн кеңешиңди айтчы, эмне иш кылабыз? Диананы дайынсыз жоготуп жибербедикпи? Мага жардамдашам деп сен эң жакын адамдарыңдан айрылып калдың. Жафар, Хабибулло, Рахимдер, алиги китаец жигит Чин сагада өздөрүнүн иштерине берилген кандай гана жакшы жигиттердин эле. Бир сөзгө турушкан, айткандарынан кайтышпаган, жасайм дегендерин жасашкан, өздөрүнчө бекем ишенишкен, эч нерседен тайманышпаган эр жүрөк, эр көкүрөк жигиттердин эле. Алар менен аз убакыт чогуу болуп калсам дагы, кандай адамдар экенин жакшы билип калдым. Андай ишенимдүү адамдар эч убакта бирин-бири сатышпайт болчу. Сен үчүн, мен үчүн, Диана үчүн өздөрүнүн керт баштары менен жооп беришти. Эч нерседен тайманышпай, карманышып жатышып, оо дүйнөгө кете беришти. Ыймандары саламат болсун. Алардын кылган жакшылыктарын эч убакта унутпайм. Бирок канчалык аракет кылганыбыз менен иштерибиздин соңуна чыга алган жокпуз. Албетте мага неудобно. Сенден кайра-кайра эле жардам сурай берген. Андан көрө, как дос катары кеңеш сурайын. Мен эмне кылышым керек? Диананы кантип табам? Мен сага жердеш катары эмес, дос катары колдон келишинче жардам бергенге милдеттүүмүн. Раз баштадыкпы бул ишти, ушул боюнча таштап салбай,
аягына чейин чыгышыбыз абзел. Табабыз аны. Эгер тирүү болсо эле табабыз. Булуттан жылт этип чыгып кайра жоголуп кеткен айга окшош бул сулууну сөзсүз табабыз. Баса, грузин жазуучусу Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгармасын окудуң беле? Жок. Мен сени дал эле ошондогу башкы каарманды элестетип жатам. Ошол чыгармада Тариэл деген жигит өзүнүн сүйгөн кызы Нестан Дережанды жоготуп жиберип, анын артынан издеп кандай гана азаптарга кабылбады, кандай гана тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга учурабады. Акыры көздөгөн максатына жетти. Сүйгөн кызын таап, ага үйлөндү. Сен жалгыз эмессиң. Бизге окшогон досторуң бар. Эч мүңкүрөбө, эч кейибе. Аракет кылсаң берекет болот. Аны сөзсүз табабыз, көрөсүң досум. Экөөңөрдүн свадьбаңарда мен өзүм жардам берем. Милиция кызматкерлерине ишенип олтура бергенче өзүбүз өз алдыбызча аракеттенишибиз керек. Мен дагы ишенимдүү кишилерди табам бизге көмөктөшкөнгө. Алар Ташкент гана эмес, бүтүндөй Өзбекстанда жашаган көптөгөн адамдар менен байланыштар бар. Жалгыздараак токой болбойт. Аны издегенге көптөп жибербесек, бул иш узакка созулуп кетиши мүмкүн. Бүгүндөн баштап ишке киришебиз, урушта туруш жок. Абдуакап менен Ибрагим экөө дайынсыз жоголгон Диананы издеп табуу үчүн чындап ишке киришти. Аларга достору, тааныштары кошулушту. Баардыгы тең көчөлөргө чыгышып, эртеден кечке чейин автовокзал, темир жол вокзалдарды, универмаг парктарды, ар бир кафе ресторандарды, казинолорду, шектүү үйлөрдү, кыскасы, эл көп жүргөн жайларды эч нерсесин калтырбай, шимшилеп издеп чыгышты. Ал тим эле кумга сиңген суудай дайынсыз жоголуп кетти. Дээрлик жарым айдан ашык каттуу издөө салышты. Акыры тажай башташкандар өз иштери менен кете башташты. Ибрагимдин айласы кеткенде аларга акча төлөп, жалдап издеттирүүгө туура келди. Кимде ким Диананын кайда экенин айтып берсе же таап келишсе, 10 000 Америка долларын сыйлыкка койду. Андагы Диананын жан жеринен кокусунан таап алган 2 бооланган акчасы али чети да ойлой элек болчу. Тажай баштаган адамдарды акча, сыйлык менен кызыктырууга аракет жасап көрдү. Көпчүлүгү анын сөзүнө ишенишкен жок, анан акчанын өзүн көргөн соң гана чындап ишке киришишти. Издөөнү улантуу кайрадан күч ала баштады. Атүгүл иттер менен да издеп киришти. Короо ичиндеги табышмактуу добуш. Эртеден кечке короодо ойноп жатышкан балдар эмнегедир 2 аптадан бери кошуна короого кирип чыгып жатышкан машинелердин дайындары чыкпай эле дымып калганын байкашты. Ал жак таптакыр эле тымтырс боло, бир дагы адамдардын карааны көрүнбөй калган болчу. Короого жакындап келишти. Улуурагы жанындагыларга кайрылды. Ичинде эмне бар, карап көрбөйлүбү? Кишилер бар болуп калсачы? Кыбыр эткен жан көрүнбөйт го. Эгер кишилер бар болсо качып кетпейт, жаныбыз жокпу? Ууру деп кармап алышсачы? Биз эч нерсесин уурдабайбыз да. Ичинде дөбөт иттер бар болуп калсачы? Балтырыбызды үзүп алат да. Коркоктор десе. Кирбесеңер койгула, өзүм кирем. Алиги улуурагы кантип жетем дегендей бийик дубалдын баш жагын карап койду. Анан акырын келип темир дарбазанын жыгачтарын короонун ичине кылдат көз жүгүртө баштады. Ага кошулушуп беркилер да дарбазага жакын келишип, ар кайсы жылчыктарынан короого байкоо жүргүзүп киришти. Ичинде биз кызыга турган деле нерсеси жок экен. Ал жактан эмне тапмак элек? Алтын тапмак белек? Жүргүлө, андан көрө башка жакка барып ойнойбуз. Алиги баарынан улуу, бою узун өспүрүм калып калды да, калгандары мурунку эски ордуларына ойногону кетишти. Айтканынан кайтпаган өспүрүм дарбазадан короо үчүн карай берди. Бир аз турган соң, ичине кантип кирсем дегендей айланасына көз жүгүртүп алды. Дубалдан анча алыс эмес турган бактын башына тартынып чыгып, короо ичинде кылдат байкоо жүргүздү. Эч бир тирүүлүктүн белгиси жок. Тымтырс. Машина менен эле келип чыгып калышат. Эмне иш кылышат болду экен бул жактан? Же тегил чоң складдын ичинен бир нерсе жашырышабы? Балким курал жашырган склад болсочу? Анын көзүнө кудум эле кинодогу курал-жарактар турган склад элестеп кетти. Кадимки кинодогу колдоруна, бүткүл денесине байланган автомат, тапанча менен куралданган байыбек жигиттерди элестетип койду өзүн. Балким чын эле ичинде куралдар болуп жүрбөсүн. Улам башка түстөгү чет элдик машинелер кирип калышат эмеспи? Булар соо машинелер эмес, бир балээлери бар. Балким тигил жакта наркотикалык жашырылган болсочу? Эмнеси болсо да көрөйүнчү, ичин. Эгер ичинде кишилер бар болушса, качып кетпей же болгон күчү менен кыйкырып, буларды жардамга чакырбай жаным жокпу? Ал бактан жерге жылмышып түштү да, кайра дарбазанын жанына келди. Кармаганга эч илмеги жок экен. Кирпич дубалдардын ар кайсы жерин кармалап,
тартынып көтөрүлүп чыгып келатып, колу тайып кетип, чалкасынан кулап түштү. Ары жакта аны карап турушкан балдар дуу этише шылдыңдап каткырып күлүп калышты. Буга азалана түшкөн өспүрүм денесинин ооруганына карабай, ордунан атып турду да кайрадан дубалга жабышты. Бул жолкусунда мурункусунан да жогору көтөрүлдү. Дагы колу тайып кетип, бийик жерден кулап түштү жерге. Далысы менен каттуу тийгендиктен өпкөсү куушурула дем ала албай өзөрүп калды. Ары жакта ойноп жаткан балдар жабыла чуркап келишип, аны тегеректеше тургузууга аракет кылышты. Көкпеттенген өспүрүм ордунан акырын туруп, кайрадан дубалга жармашты эле, беркилер жардамдашша анын буттарынан, далысынан жөлөшүп, өйдө карай тартынып чыкканына көмөктөшүп жиберишти. Дубалдын башына чыккан өспүрүм кадимки атты мингендей эки бутун эки жакка өткөрө, туурасынан олтуруп алды. Эчинде эмнелер бар экен? Төмөн жактагылар кызыгыша, жабалакташа сурап жатышты. Алардан өзүн бийик, жогору сезген өспүрүм эч нерсе айтпастан короонун ичине секирип түштү. Дарбазанын жылчыктарынан жабалактап карап турушкан мадыра баштардын жанына басып келди. Силер мен ушул жерден эч жакка кетпей карап тургула. Бир нерсе болсо эле жабыла кыйкырып киргиле. Ары жактагыларды жардамга чакыргыла. Ал акырын ары көздөй жыла басып, короо ичиндеги складдарды кыдырып, өзүнө жаккан бир нерсе издей баштады. Бири-бирине жакын салынган 3-4 склад бар болчу. Терезелердин баары темир тор менен тордолуу экен. Айнектен шыкаалап ичин карады. Эч нерсе көрүнбөйт. Ары көздөй жылып жөнөдү. Адегенде короо үчүн бир сыйра шимшилеп чыккысы келди. Бир эмес, эки сыйра текшерип өттү. Өзүнө керектүү эч нерсе таппаган соң, эми складдардын терезелеринен ичине көз жүгүртө баштады. Терезеси тордолуу. Ал эми эшиктери болсо сыртынан кулпулануу экен. Өзүнө ылайыктуу эч нерсе таппаган соң, көңүлү чөгөп олтуруп калды. Дубалдын ары жагына дарбазанын жылчыктарынан жабыла шыкаалап турушкан балдарга бул жактан бир нерсе таап алып мактангысы келген. Баарынан бийик, өзгөчө болуп салынган складдын эшигине келип, кулпусун тарткылап ачууга аракет кылып көрдү. Колунан эч нерсе келбегенине жинигеле эшикти тарс эткисе тээп алды да ары көздөй басып жөнөдү. Бир кезде дал эле ушул складдын ичинен кандайдыр бир аялдын кыйкырганындай үн угулуп кетти. Чын эле уктумбу же жаңылыш уктумбу дегендей бир ордунда былк этпей катып калды да акырын сол кулагын ошол кыйкырык чыккан жакка төшөп, дагы угулаар бекенби дегендей күтүп калды. Ким бар жогору жакта? Ал өз кулагына өзү ишенбей, селейип эле катып калды. Өйдө жакта ким бар? Бул жолкусунда аялдын үнү даана угулду кулагына. Оюна жаман нерсе кетти. Үй ээси же арбак, көрүмчүлөр болушу мүмкүн деп ойлоду. Дароо эле дарбаза жакты көздөй болгон күчү менен тызылдап чуркап жөнөдү. Артынан бирөө кубалап келип желкесинен аткый кармап, ары көздөй алып кетчүдөй, жүрөгү дүкүлдөй коркуп, болгон күчү менен тырмыша дубалга көтөрүлүп чыкты да короонун артына секирип түштү. Өңү бопбоз болуп турган өспүрүмгө ары жакта турушкан балдар жабалактай сурай кетишти. Эмне болду? Бирдеме көрдүңбү? Жок, эч нерсе болгон жок. Эч нерсе көргөнүм жок. Ал эч кимге эч нерсе жооп бербей, ары көздөй басып кетип калды. Үзүлбөгөн үмүттөр. Диананын эн атасы Бишкекке келгенине дээрлик 2 жумадан ашып калган болчу. Алардын үйүнө Ибрагим келип кеткенден кийин кандайдыр бир үмүт шооласы чачырап, жоголгон кызын балким таап алабызбы дешип, токмоктон Бишкекке келишкен. Алиги кесилип кеткен Марат Исабековдун менчик түрмөсүндө олтуруп чыгышкан кыздарга жолугушуп, Диана жөнүндө сураштырып көрүшкөн болчу. Алардын дээрлик көпчүлүгү Диананы жакшы билишпейт экен, анткени аны Кыргызстандын түрмөсүндө аз убакытка эле кармап, анан Ташкентке алып кетишкен болчу. Бул боюнча алар жергиликтүү милицияга да кайрылышты. Алар да анча биле беришпейт экен, бирок издөөгө жардам беришкени кыздын сүрөтүн алып калышты. Издеп эч жерден анын дайынын табышпаган соң, Ташкентке жөнөп, Ибрагимди тапмай болушту. Жаңыдан эле даярданып жөнөөгө камданып жатышканда, телефондон бир кыз чалып калды. Сиздер Диананын эн атасы болосуңарбы? Анын дайынын билбей таппай жүрөсүңөрбү? Мен Диана менен чогуу Ташкентке болгом. Ал жөнүндө бир топ маалыматтарды билем. Үмүттөрү өчүп бараткан бийлик кайрадан жалп этип жана түштү. Өздөрүнүн адресин айтып кызды чакырып алышты. Ал баягы саунадан Диананы качканга жардам берген. Кайра кармалып калганда токмок жеп, эси ооп жатканда нан алып келип берген Айгүл деген кыз болчу. Ташкентте болгон окуянын чып-чыргасын коротпой бүт айтып берди. Эң акыркы жолу аны көргөнүмдө туткунга түшүп калышкан кандайдыр бир кишилерди тааныйсыңбы деп өзүнчө алып чыгып көргөзүп жаткан эсимде. Андан кийин биз жаткан үйдү солдаттар менен милиция кызматкерлери курчап алып,
ичинде курчоодо калгандар болсо бизди барымтага кармашып, ортодо атышуулар, ызычуулар болуп кеткен болчу. Атышуу мезгилинде бир топ кыздарыбыз каза болушкан. Аларды биздин үстүбүздөн караган кишилер атайын эле атып салышкан болчу, бирок өлгөндөрдүн арасынан Диананы көргөн эмесмин. Ошондо ал эмнегедир даянсыз жоголуп кетти. Аны мурун качып кетип кайра кармап калып, ошол үчүн өзүнчө бөлмөгө камап салышкан. Кийинчерээк биздин үстүбүздөн көзөмөл жүргүзгөндөрдүн баары милиция кызматкерлери менен солдаттарга туткунга түшкөндө бир жигиттин Диананы издеп, көрүнгөндөн сураштырып жүргөнүн көргөм. Менин угушумча ал Диананын жигити окшойт. Болгону ушул. Башка эч нерсе билбейм. Чындыгында эле Айгүл Диана жөнүндө болгону ушуларды гана билчү. Башка эч нерсе айта алган жок. Кандайдыр бир үмүт шооласы чачырай түшкөн Диананын эн атасы дароо эле Ташкентке жөнөп кетишти. Адегенде жергиликтүү милиция кызматкерлерине кайрылышып, жоготкон кызынын сүрөтүн көргөзүштү. Ансыз деле бул жактан милиция кызматкерлери кызды издеп жатышкан болчу. Сүрөтүн алышканда ого бетер жеңилдик болду. Аны компьютер менен көбөйтүп, жерлердеги милицияларга таратып беришти. Аны көргөндөр билгендер болсо кабарлап коюусун өтүнүшүп, ал эми эл көп жүргөн көчөлөрдө сүрөтүн илишип, атүгүл гезиттерге, телевидениеге да жарыя кылышты. Кыздын эн атасы көп өтпөй эле Ибрагимди да таап алышты. Диананын чогуу издеп башташты. Бул мезгил аралыгында Ибрагим аларды айылдагы Мехранын үйүнө алып барып келди. Мехранын сүрөтүн көрүшкөндө алар адегенде өздөрүнүн кызы экен деп ойлошкон. Ишенишпей анын мүрзөсүнө чейин барып келишти. Автовокзалдын жанындагы окуяны Альбина менен Ибрагим бүт айтып беришти. Ак Мерседес машинеси болбогондо Диана эбак эле мекенине кайтып кетип калмак болчу. Көз ачып жумганча эле аны каяктадыр өкүртүп бакыртып салып кетишпедиби? Ошондон кийин дайынсыз жоголуп кетти. Азыр аны милиция кызматкерлери да издеп жатышат. Альбина көргөн билгендерин Диананын эн атасына айтып берип олтурду. Анын сиңдилеринин да өздөрүнүн кыздарына, Диананын сиңдилерине окшош экендигин көрүшүп, аябай таң калышты. Баардыгы жабылыша кайра Ташкентке келишип, Диананы каттуу издөөгө салып киришти. Өмүр жана өлүм. Диананын бул жерде жатканына 2 аптадан ашып, 3-чү жумага кетип бараткан. Кыйкырып атып, жедеп тажаган соң, алы кетип, жерде матрастын үстүндө кыймылсыз жатып калган. Эмнегедир эн атасы көз алдында тартыла түштү. Алар мени таптакыр эле өлүп калды деп түңүлүп калышты го. Болбосо издөө салышат эле да. Жок дегенде эн атамды бир көрүп алып өлсөм, кандай гана жакшы болот эле. Илгерки мектепте окуп жүргөндө жай мезгилдеринин биринчи жолу Ысык көлгө пионер лагерине барганын эстеди. Анда дагы аябай энеси менен атасы бир тууган сиңдилерин сагынган болчу. Таптакыр эле кыймылдоого дарманы келбей, жогору жактан өзүн капаска камап салган темир тордо эшикти тиктеп жата берди. Ооздору кургап, жарылып, айланасы күн менен түн билинбей айлан күчөк тартып, эсин жоготуп баратты. Көзүнө кадимкидей ажалдын элеси көрүндү. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда турду. Табышмактуу кыз. Жүрөгү түшүп, коркуп калган өспүрүм алиги складда болгон окуяны эч кимге айткан жок. Бара-бара унутуп да калды. Бир жолу ошол бийик дубалдуу коронун жанынан өтүп баратып, дарбазанын тушуна келгенде тык токтоп калды да, өткөндөгү окуяны эстеди. Анан бир нерсе оюна келгендей үйүн көздөй жүгүрүп кетти да көп өтпөй кайра келди. Колунда мык сууругуч, балта, ат тиш бар болчу. Дагы бир сыйра айланасына көз жүгүртүп, эч ким жок экенине ишенген соң, алиги колуна ала келген аспаптарын дарбазанын алдына сойлотуп жиберип, дубалга жармашып чыга секирип өтүп кетти. Дарбаза жанындагы аспаптарын чогултуп алып, кайраттана түзеле алиги аялдын үнү чыгып жаткан склад жакка басып барды. Бир жолу да атайы көпкө келип тыңшап туруп, кыздын ыйлап жаткан үнүн үзүл-кесил уккан болчу. Эч кимге айтпай өзүнчө ойлонуп жүрдү. Балким ал жакта көрүмчө эмес эле кармалып жаткан бирөө болуп жүрбөсүн. Мен эмнеге коркоктук, бок жүрөктүк кылып жатам? Эркекминби? Эмнемин? Кой, эмнеси болсо да ичин текшерип көрүш керек. Көрүмчө арбак эмес, балекет болсо да барам. Ал ушундай чечимге келген болчу. Складдын жанына келип, колпуну сындырып, ачаламбы деп, өзүнө ишенкиребей бир топко карап турду. Анан колундагы мык сууругуч менен илинүү кулпуну илип, алып, күчкө салып, каттуу тарта баштады. Кулпу илинген жыгач эшиктин допшасы аябай бек, каттуу тыгылыптыр. Канчалык күч менен тартса да, омкору албай койду. Эмне кыларын билбей ачуулана ары-бери баса бир пазга ойлонуп калды. Короонун дарбазасын карады эле, кайдан жайдан пайда болушканы белгисиз. Балдардын баардыгы аны жылчыктардан шыкалаша, жалдырап, унчукпай карап турушуптур.
Алардын көзүнчө намысына келе түштү да мык suurугучту допшага салып болгон күчү менен чымырканып өзүнө көздөй тартып кирди. Анча мынча бошогону болбосо деги эле ордунан козголчу түрү жок. Эмне кылаарын билбей шалдырап олтуруп калды. Бир кезде топ эткен үн жакка башын бурса, мадрабаштардын улуурагы дубалдын ары жагынан бери көздөй секирип өтүптүр. Сыягы тигилер дубалга чыкканга жөлөп таяп жардамдашса керек. Эми мык suurугучту допшага салып алып, экөөлөп тарта башташты. Допшанын бекилген жери кичине бошогонсуду, баары бир ошол эле боюнча болчу. Тажап кеткен экинчиси тегиндейирээк барып олтуруп алды. Эмне убараланып жатабыз? Ичинде тим эле алтын бардан беттер. Азыр көрөсүң аны. Тиякта эмне бар экен? Чын эле эмне бар экен, айтчы. Көрдүңбү бир нерсе? Ооба. Айтсаң эмне бар экен? Айтпайм. Айтып койсом тигилерге да айтып коесуң. Эч кимге айтпайм. Автомат, тапанча, граната, көптөгөн октор. Чын элеби? Аны кантип көрдүң? Айтпайм. Андан көрө туруп жардамдаш. Эшикти экөөлөө ачып алалы. Чын айтып атасыңбы? Анан калп айтып атат деп атасыңбы? Андан көрө давай, муну тартканга жардамдаш. Экөөлөп кайрадан допшаны тарта башташты. Допша акырындап бошоп келатты. Улам эс алышып, кайра күчкө салып тартып олтурушуп, акыры допшаны колпусу менен кошо сууруп алышты. Күчкө салып экөө көө менен тартканда допша каалгадан чыгып кетип, экөө тең чалкылардан кетишти. Кайра туруп келген эң улуусу тегеге кайрылды. Биз складдын ичин аңтарып жүргөндө мунун кожоюндары келип калышса эмне кылабыз? Коркпой эле кой, сырттагы балдарга эскертип койгом. Бир нерсе болсо, ышкырып белги беришет. Анда кирдик ичине. Экөө ээрчиши складдын эшигин эки жакка ачышты да сактана ичине киришти. Ичи жапжарык, бирок тигилер ойлогондой эч нерсе жок экен. Ары жактагы темир шкафтардын оозун ачып, ичин аңтарып карай башташты. Эски илинип турган кийимдерден башка эч нерсе жок. Бурчта жөлөнүү темир шаты турат. Мен айтпадым беле, эч нерсе жок. Сен калп эле каяктагы куралдарды айтып, башты оорутасың. Кеттик, жүрө эшикке. Таманы семент менен коюлган складдын дал ортосундагы темир торчого жакындап келген өспүрүмдөрдүн улуурагы төмөн жакта эмне бар экен деп акырын үңүлүп карады. Кеттик, жүрө. Кожоюндар келип калышса, бизди кармап калышат. Бол, эмне туруп калдың жалдырап? Ал жактан бир нерсе көрдүңбү? Улуурагы акырын башын көтөрүп, тегини карады да сөөмөйүн эрине такап, чш деп белги бере, акырын үн чыгарбай тегини өзүнө чакырды. Эч нерсеге түшүнбөгөн экинчиси анын жанына аярлай басып келди. Төмөн жакты карачы дегендей сөөмөй менен көрсөттү эле акырын эңкейип карады. Өздөрүнөн 4-5 метрдей төмөн жакта төрт тарабы сементтелген жертөлөнүн ичинде кыймылсыз, чалкасынан бир кыз жаткан болчу. Экөө акырын шкалай, таң калыша көпкө акмалап карап турушту. Кыз чалкасынан жаткан боюнча дегеле былк этип койгон жок. Өлүп калган го дейм я. Ким билет? Экөө шыбырашып сүйлөшүп жатышты. Төмөн жактагы кыздын манжалары кес-кес кыймылдап кеткенин экөө тең көрүштү. Үн чыгарып көрөлү, балким муктап жаткан чыгар. Үй ээси же албарсты болуп бизди кармап калсачы? Кантип кармайт? Темир тордун сырты колпуланып турбайбы? Ал жактан көтөрүлүп чыга да албайт. Анда акырын үн чыгарып көрчү. Экөө бир пазга чочулашып турушту да, экинчиси акырын үн катты. Эй! Сен кимсиң? Төмөн жактан жооп болбогон соң, экөө бирин-бири караша чогуу менен үн катты. Эй, сен кимсиң? Жооптун ордуна колунун манжалары кес-кес кыймылдап кеткенин көрүштү. Эй, тирүүсүңбү? Жооп жок, жымжырт. Экөө шыбырасып сүйлөшүп жатышты эле, эми үндөрүн ачык чыгарып сүйлөшүп киришти. Муну кимдир бирөөлөр камап кетишсе керек, чала жан кылып туруп. Эмне кылабыз? Бул капкакты ачып көрбөйлү. Давай. Экөө темир тордун колпусун мык suurугуч менен ары бери жулкулдатып, ургулап, убараланып атышып, таптакыр эле ача албай коюшту. Төмөндө жаткан аялга кыйкырып атып, акыры тажашты. Балким тигил тирүүдүр. Ооба, колдорунун манжалары кыймылдап жатпады беле. Эми эмне кылабыз? Экөөбүздүн колубуздан эч нерсе келбейт окшойт, андан көрө эн атабызга барып кабар берели. Алар бир нерсе иштешер. Ооба да. Экөө төмөн жактагы кыймылсыз жаткан кыздын денесин бир аз карап турушту дагы, дароо сыртка жүгүрүп жөнөштү. Көп өтпөй эле дарбазанын үстүнөн ашып өтүшкөн өспүрүмдөрдүн аталары дароо эле ачык турган складдын ичине киришти. Канакей, жанагы өлүп жаткан аялдар. Мынакей, мобул темир тордун алдында жатат. Баардыгы тегеректеше бир аз карап турушкан соң, темир тордогу колпуну талкаламай болушту эле, бирөөсү аларды токтотуп калды. Кое тургула, шашпай. Бул өлүктү через милиция аркылуу текшербесек, бизден көрүп калышы да ыктымал. Туура. Анын сөзүн жөндөө көрүшкөн башкалар дароо эле телефон аркылуу
милицияга кабар беришти. Көп өтпөй милициялар дагы, медэкспертизанын кишилери дагы жетип келишти. Темир тордун кулпусун сындырышып, ары жакта турган темир шатыны төмөн түшүрүп жиберишти дагы, эки-үчөөсү ылдый карай түшүп баратышты. Медэкспертизадан келген киши кыздын чекесин басып, анын тамырын кармап көрдү, анан башын көтөрүп жанындагыларга кайрылды. Али тирүү экен, тамыры араң-жаан согуп жатат, тезирээк ооруканага алып жөнөгүлө. Эки-үчөөлөп кызды өйдө жакка көтөрүп чыгышты да, тез жардам машинесине олтургуза, шашылыш ооруканага алып кетишти. Милициянын капитаны айланасында жардам турушкандарга кайрылды. Бул кимдин складдары? Бардыгы бирин-бири караша, өздөрүнчө кужулдашыша билбейбиз дегендей ийиндерин күйшөштү. Бирөөсү бардыгы үчүн жооп берди. Көп эле чет элдик машинелер келип кетишчү. Ага анча деле маани берчү эмеспиз. Складдардын ичин милиция кызматкерлери бир сыйра текшерип чыгышкан соң, дарбазаны бекитип, печать коюшуп, кошуна жашагандарга эскертүү өтүштү. Бул жакка уруксаатсыз экинчи кирбегиле. Эгер чоочу машинелер пайда болсо, дароо эле бизге звонить эткиле. Короонун сыртында турган милиция кызматкерлеринин машинелери ордунан козголуша, биринин артынан бири ээрчише, кандай келишсе дароо ошондой көздөн кайын болушту. Өз ара бир нерсени талкуулашкан кошуналар тегилерди узатып кала беришти. Телевизордон, гезиттерден жоголгон кыз тууралуу кабарлар берилип, көчөлөргө да анын сүрөттөрү илинип калган болчу. Бир күнү таңертең менен кыздын инатасына ооруканада жаткан белгисиз бейтааныш кыз тууралуу телефондон кабар келди. Айтылган дарек боюнча жетип барышкан Диананын инатасы кызын тааныбай жатышып араң дегенде таанышты. Ал реанимацияда эс учун билбей, капельницада жаткан болчу. Врачтар ал жакка жакын жолотпой коюшту. Анын акыбалы өтө оор. Адам болобу болбойбу белгисиз. Колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Эмне бирок? Айтыңызчы, доктор, аны эптеп адам катарына келтире аласыңарбы? 100%ке гарантия бере албайбыз, бирок колдон келишинче аракет жасайм. Мындайлардын жүздүн бири гана айыгышы мүмкүн. Эрке, ден соолугу күчтүү болсо адам болуп кетет, болбосо аны өзүңөр деле түшүнүп жаткандырсыңар. Жардам бериңизчи, доктор. Эмне дегениңиздин баардыгын жасайлы. Бизге эч нерсенин кереги жок. Болду. Эгер ал силердин кызыңар экени чын болсо, анда бизге тоскоол кылбагыла. Кете берсеңер болот. Бошсуңар. Диананын көз жашы. Диана 2 жумадан кийин гана араң эсине келди. Жарым-жартылай көзүн ача, өзүнүн каякта экенин түшүнбөй жатты. Эбакта жан таслим болуп, тегил дүйнөдө жүргөндөй сезип кетти. Мен тирүүмүнбү же өлүүмүнбү? Эсине келип келбей, оюна ушундай суроо пайда болду. Көзүн акырын ачып жаап, кайра жумуп атып, бир кезде чоң ачып жиберди. Айланасынын баары жапжарык. Өзүнүн жогору жагындагы илинип турган айнек идиште кандайдыр бир суюктуктун турганын көрдү. Башын көтөрөйүн деди эле, эмнегедир ичтери ооруп, кабагы жетпей, кубаты жетпей койду. Мен кайдамын? Ооруканадамынбы? Эгер ооруканада болсом, мени кантип табышты? Же тигилер дале сынап, кыйнап, мындан көрө ушунчалык кыйналып, азапталгандан көрө өлүп калганым эле жакшы. Тигилер баары бир мени соо коюшпайт. Өлтүрүп өлүгүмдү кислотага ээртип салышат. Ушул кислота дегенди ким ойлоп чыгарды экен? Диана өзүнчө ойлонуп жатып, шырт деген добушка кайра көзүн ачты. Бет маңдайында ак халат кийген врач туруптур. Слава богу, наконец-то эсине келди. Ал Диананын чекесине колун тийгизди. Айтыңызчы, сиздин атыңыз ким? Диана? Мен кайдам? Диана жооп бергендин ордуна кайра өзүнө суроо салды. Камсанабай эле койсоңуз болот. Сиз ооруканадасыз. Өтө эле оор акыбалда келдиңиз эле, киши болот болбойт деп чоочулап жатканбыз. Акырында оңолуп кеттиңиз. Сиз кимсиз? Мен сиздин врачыңыз болом. Айтыңызчы, сиздин атыңыз ким? Диана? Аны кайдан билдиңиз? 2-3 жумадан бери энатаң келип, күндө биздин тынчтык бербей, сенин акыбалыңды сурап жатышат. Ким дедиңер? Энатам дедиңерби? Диана башын көтөрөйүн деди эле, врач кайра жаткырды. Сизге кыймылдаганга да, көп сүйлөгөнгө да болбойт. Түшүнсөм буйрбасын. Мен кайдамын? Бишкектин ооруканадасындамынбы? Энатам мени бул жакта экенимди кайдан билишет? Чын эле угуп жатамынбы же түшүмбү? Энатаң келип деген сөздү укканда эмнегедир жүрөгү мыжылып, көзүнөн өзү эле жаш шорголоп куйула баштады. Өзүнүн туура эмес сүйлөп алганын түшүнгөн врач оңтойсуз сезип атты. Сизге кейгенге да, сүйлөгөнгө да болбойт. Эс алыңыз. Ал күнөөлүү кишидей акырын сыртка чыгып кетти. Диана эмнегедир өзүн кармана албай ыйлай берди. Кубанычтуу кабар. Бул кабарды укканда Ибрагим да Абдувахап менен ооруканага жетип келишкен болчу.
Диананын да эн атасы ошол жакта экен. Көп өтпөй эле ал жакка Альбина, Гүлбахрам анан Манзур апа болуп баары чогуу келишти. Диана эсине келгенче бир да бирөө ооруканадан карыш жылышпай эч жакка кетишкен жок. Сокурдун тилегени эки көз дегендей бардыгы Диананын сакайып кетишин, эсине келишине күндө Кудайымдан 1000 мертебе жардам сурашып, күнү түнү күзөтүп калышты. Атыгүл бул жакка милиция кызматкерлери да бат-бат, байма-бай каттап, кыздын ден соолугун сурап жатышты. Арадан 2 апта өтүп, 3-чү апта башталганда гана врач аларга Диананын көзүн ачкандыгы тууралуу кубанычтуу кабар айтып келди. Ушунчалык кубангандыктан бардыгы көздөрүнөн жаш агыза ыйлап жатышты. Өзгөчө Ибрагим Мехрасы кайрадан тирилип келгендей, асманды карап алып, Кудайга 1000 мертебе ыраазычылыгын билдирди. Көзүн жаштап турду. Чындыгында Ибрагим Диананын артынан чуркап, канчалык азаптанганы менен Диана аны жакшы билчү эмес. Тескерисинче андан чочулап, уулак болууга аракет кылып качып жүрдү. Дарыга көп акча чыгымдалгандыктан Диананын эн атасынын өздөрү менен кошо ала келишкен акчалары жетпей калды. Кыргызстанга телефон чалмакчы болушту эле, Гүлбахрам, Манзур апалар токтотуп коюшту. Абара болуп кыйналбай эле койгула. Биз силерге караганда жакыныраак турат эмеспизби? Айылга барып бат эле таап келе коебуз. Алар ошол замат эле Альбинанын айылына жөнөштү. Акча бир топ керек болгондуктан кошуналарынан акча карызга сураштырып таппай коюшту. Анан айла кеткенде жалгыз саан уюн сатыша ошонун акчасын алып келип берди. Альбина ал жөнүндө эч кимге эч нерсе айткан жок. Көптөгөн кымбат дарылар менен дарылангандыктан акырындап Диананын ден соолугу жакшырып оңоло баштады. Врачтар ага жашылчанын ширелерин берип, 3-4 күндө кармашты дагы акырындап жеңил тамактарды берген өтүштү. Ал кадимкидей кыймылдаганга жарап калганда реанимациядан башка бөлүмгө которушту. Адатынча Ибрагим ага кайрадан гүл көтөрүп келип, врачтарга тапшырып кетип жатты. Албай моюн толгушса да ой боюна койбой, алардын колдоруна шоколад кармата коюп берип жиберет да 1-2 сааттай оорукананы айланчыктай жүрүп, анан кетет. Сурак. Мен кандайча бул жакка келип калдым, деп Диана башын катырып, таң калып жүргөн. Жергиликтүү милиция кызматкерлери келип, аны менен маяк кура башташканда да иштин чоо жайын түшүнүштү. Сизди өлүм алдында жатканда биз таап алып, скорый менен ооруканага жеткиргенбиз. Сенин ким экениңди эн атаңдан сураштырып билип алдык, бирок кандайча жер алдындагы орго түрмөгө салып таштаганы табышмак болуп турат. Алар кимдер сени орго салып ташташкан, кыйнашкандар? Сени Альбина менен Ибрагимдин көзүнчө автобекеттин жанынан кандайдыр бир ак Мерседеске салып алып кетишкен турбайбы? Алар кимдер эле? Мен өзүм да жакшы түшүнө албай койдум. Кимдир бирөөлөр менен мени чаташтырып алышты, дагы кыйнай беришти. Кыйнашкандарынын себеби эмнеде болду? Өзүмдүн да буга башым жетпейт. Эмне себептен мынчалыкка барышканына. Сыягы мен алар менен чогуу иштешип анан качып кеткен эмишмин. Мобул сүрөттөгүлөрдү тааныйсыңбы? Алиги милиция кызматкери 5-6 сүрөт алып чыкты да Дианага көрсөттү. Бардыгы тааныш. Алиги жашыруун акча чыгарган цехтин адамдарынын сүрөттөрү болчу. Аларды бир аз карап турган соң, жок дегендей башын чайкады. Буларды биринчи көрүшүм. Булардычы? Бири-бирине куюп койгондой окшош 2 сүрөттү көрсөттү. Алар банданы жетектеген Альберт менен Роберт экөөнүн сүрөттөрү болчу. Диананын көзүнө эмнегедир түрмө элестеп кетти. Алиги Марат Исабековдун түрмөсү эмес, чыныгы түрмө элестеди. Кайрадан түрмөгө түшүп калаарын ойлогондо жүрөгү болктой түштү. Эгер мамлекеттик мыйзамга каршы кылмыш жасасаң, милиция кызматкерлери эн атаңдын көзүнчө эле ачыктан ачык түрмөгө алып кетишери бышык. Эч нерсе билбейм, тааныбайм деп калп айтып тана баштады. Сиздин теги Бишкектеги Марат Исабековдун менчик түрмөсүндөгү туткун кыз экениңизди билебиз, бирок кандайча таптакыр эле башка экинчи бандага кабылып калдың? Бизге табышмак болуп атат. Экинчи банда ким билесиңби? Жок. Жашыруун акча чыгарган банда балким сиз алардын мүчөсү болуп жүрбөңүз. Жашыруун акча чыгарган банда дегенди укканда Диананын жүрөгү оозуна кептелди. Эми Диана даана кайрадан түрмөгө олтурам деп чочулады. Менин ким экенимди өзүңөр деле менден жакшы билесиңер. Марат Исабековдун адамдары өзүнүн туткун кыздарын барымтага алып, бизди курчоодо калганда эмне үчүн алардын арасына сиз жок болгонсуз? Бул мезгилде кайда элеңиз? Силер келе электе ал үйдүн ичинде кандайдыр бир адамдар менен өздөрүнчө мушташып, атышуу башталып кеткен болчу. Мени каттуу сабап ташташкандыктан үстүңкү кабатта эсим ооп жаткан. Эмне себептен каттуу сабашкан? Бизде менчик түрмөдө андайлар көп болот. Кичине эле туура эмес иш жасасак же каяша айтсак, ошентип сабап ташташат.
Именно сизди. Кайсы күнөөңүз үчүн сабашты эле? Качууга аракет жасагам, ошон үчүн. Так, айта бериңиз андан ары. Кыскасы ошондой. Мен үстүңкү кабатта эсим угуп жаткам. Мени кандайча сабашканын алиги туткун болуп жүргөн жердеш кыздарым деле айтып бере алышат. Анан эсимде келгенде төмөнкү жакта эки жаат болуша өздөрүнчө мушташып, атышып жатыштыр. Ошондой кырдаалдан пайдаландым. Биринчи кабаттан качып чыкканга албетте мүмкүн эмес, ал эми экинчи кабаттан кантип түшүп кеттиңиз? Терезелери бүт тоордолуу болсо. Буга мен өзүм да жакшы түшүнө бербейм. Экинчи кабаттын эң четки бөлмөсүндө башында илмеги бар аркан жип бар экен, узун. Сыягы төмөн жактагы мушташып атышып жатышкандар таштап салышса керек. Ошону алдым да үчүнчү кабатка көтөрүлүп чыктым. Үчүнчү кабаттын терезелеринен темир решеткалары жок болчу. Айнектерин алып, жип учундагы темир илмектерди алып, терезе аркылуу төмөн карай таштап жиберип, аркан менен сыйгаланып түштүм. Убакыт чак түш болсо терезеден жылмышып түшүп келатканыңды эч ким көргөн жокпу? Мен деген үйдүн аркы бети менен түштүм. Ал жактан эч ким көрүнбөйт. Бийиктиктен кулап кетем деп корккон жоксуңбу? Жан керек болсо баарына кайыл болот экенсиң. Жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганда пайдалана албай калсам, анда канча албайт болчумун. Мен жашырынып короодон жаңы гана чыгып, ары көздөй узай бергенде, кандайдыр бир чүмкөмө машинеде солдаттар менен милициялардын келип, жерге секирип түшүшүп, үйдү короону курчоого алып жатышканын көргөм. Так, жакшы. Дарбазадан кантип чыктыңыз? Сизди баары бир көрүп калышмакта. Мен дарбазадан чыкканым жок. Дубалдан алиги үчүнчү кабатка түшкөндөгүдөй башында илмеги бар жип илинип туруптур. Ошо менен дубалга тартынып чыгып, ары жагына өтүп кеттим. Күчүңүз кантип жетти? Дубалдын башына чейин тартынып чыкканга. Дубал анча деле бийик эмес болчу, болгону 2,5 же 3 метрдей. Көтөрүлө албай убараланып жатып араң дегенде тартынып чыккам. Эркиндикке чыккан соң эптеп эле Ташкенттен алыс узап кетким келди. Каякка барарымды билбей эле айылга бараткан автобустардын бирөөсүнө түшүп алдым. Андан кийинки окуяларын тегил оорукананын сыртында жүрүшкөн Альбина, Гүлбахрамдар жакшы билишет. Аны биз деле билебиз, бирок башка бандалар сени каякка туткундап алышты. Мен аларды биринчи көрүшүм. Алардын мүчөсү да эмесмин. Кыргызстандан эрксиз келген туткун кыз экенимди баардыгы билишет. Алар менен эч кандай байланышым да болгон эмес. Алар мени кимдир бирөөлөр менен чаташтырып алышты. Диана менен милиция кызматкерлеринин маеги сурагы дээрлик бир жумадан ашык болуп, андан соң аны жайына коюшту. Ошондон кийин гана Диананын ата-энеси тааныштары менен жолукканга мүмкүнчүлүк ала алды. Кездешүү. Диана менен эне аталары биринчи жолу жүз көрүшүшүп, маңдай тескей олтуруша беттешишти. Башынан көптөгөн кордуктарды көргөндүктөнбү Диана өзүнүн жашынан 3-4 жылга жогорулап, 25-тердеги кыздардай болуп картая түшкөн болчу. Атүгүл өңү да кичине өзгөрүп кеткен. Кызын сыга кучактаган энеси көпкө чейин кое бербей ыйлап жатты. Биз сени дайынсыз жоголуп кеткениңден кимдир бирөөлөр өлтүрүп туруп, бычыкага сөөгүңдү ыргытып же алыс жерге алып барып көмүп ташташканго деп ойлогонбуз. Эгер таптакыр эле дайының табылбай кетсе, 1 жылдан кийин Куран окутуп, ашыңды берели деп даярданып жатканбыз. Издеттирип, өзүбүз да издеп эч жерден таппай чарчап чаалга, таптакыр эле сенден үмүтүбүз үзүлө түңүлүп калган болчубуз. Көп өтпөй ары жактан Зайра апа, Гүлбахрам менен Альбиналар келишип кучакташып калышты. Зайра апа да көзүн жаштап ыйлап алып басылды. Сенин айыгып жакшы болуп кетишиңе ушул Зайра апаңдын көмөгү көп. Дарыга жалаң ушул апаңдын акчасын чыгымдадык. Рахмат сизге апа. Аман болсом менин да жардамым тиет силерге. Диана Зайра апаны кыса кучактап, бетинен өпкүлөп жиберди. Бир кезде баардыгы ары жакта бир кучак гүл кармап турган жигитти карап калышты. Анын ары жагында дагы бир жигит турган болчу. Гүл кармап турганы Ибрагим, анын артындагысы болсо Абдувахап эле. Экөөнүн тең өңү баштары жылуу учурап, буларды кайдан көрдүм эле дегендей жалдырай карап туруп калды. Көздөрү көздөрүнө чагылыша, экөө бирин-бири бир топко тигилише туруп калышты. Альбина тигиге барбайсыңбы дегендей акырын Диананын артынан түртүп койду. Түртүп койду эле ал арт жагын бир карап алып, кайра экөөнү карады. Бул мезгилде Ибрагим Дианага жакын басып келди. Кандай Диана? Ден соолуктарың жакшыбы? Рахмат. Өзүмдү жакшы сезип калдым. Баса сиз ким болосуз? Мен Ибрагиммин. Сени жертөлөдө жатканда мен таап алып чыккам. Кайсы жертөлө? Бул жолку дагы эмес, мындан бир топ мурунку жер алдындагы люктан. Эсиңдеби? Сен ооруканада жатканда мен сага гүл алып келип берип, ошол жактан таанышпадык белек?
Сен анда көзүң көрбөй, төшөктөн турбай жаткансың. Экөөбүз таанышып, жакшы эле сүйлөшчү элек го. Андан кийин эле сен жоголуп кеттиң, кимдир бирөөлөр уурдап кетишти. Сени жоготуп жиберип таппай калдым. Калаа боюнча издебеген жерим калган жок. Сени издеп Зайыр апанын үйүнө чейин изиңди кууп барып келдим. Сени издеп жүрүп Марат Исабековдун бандасын кармап, тыйпылын чыгардык. Сени издеп жүрүп Альберт, Роберт дегендердин жашыруун мафиясына калдык. Сиз кимсиз? Издөө бөлүмүндө иштейсизби? Анын сөзүнө Ибрагим да, Абдубакап да күлүп жиберишти. Жок, Диана. Мен сени Люктан алып чыкканда эле таң калганымдан эсим энги денги болгон. Ал чөнтөгүнөн кандайдыр бир кыздын сүрөтүн алып чыкты. Ал Мехранын сүрөтү болчу. Могул кыздын сүрөтүн карачы. Ким бул? Диана сүрөттү колго ала таң кала карап турду. Бул менин сүрөтүм го? Жок, Диана. Бул менин эң кымбат, эң жакын адамым болчу. Кырсыкка учурап кайтыш болуп калган. Мен ошондо эң эле оор жоготууга учурап, эң кымбат адамдарымдан айрылгам. Аты Мехра болчу. Аны сен эң жакшы тааныйсың. Теги Зайыр апанын кызы эле. Жалгыз гана мен эмес, Зайыр апалар, анын бир туугандары болуп, баардыгыбыз оор жоготууга учурганбыз. Кудай таалам сени өзү алып келип жолуктурбадыбы бизге? Сен кандай кыйналсаң, сени жоготуп жиберип биз да ошончолук кыйналдык. Сени издеп Атыгүл Кыргызстанга, Токмок шаарына, сенин жергиңе барып, эн атаңа мен таанышып келбедимби? Анан 3 кабаттуу үйдөгү Марат Исабековдун адамдары менен согушканда биз болобуз. Сени куткарабыз деп барып туткунга түшүп калганбыз, эсиңдеби? Булардын ичинен кимсин тааныйсың деп сени бизге алып келген? Ооба, эсимде. Силерди эместедим, ошондо экөөңөрдү көрбөдүм беле? Бир-эки жолу көчөдөн көрүп, сага жеткенге үлгүрө албай калгам. Жардамга деп кыйкырганыңда сүйрөп, машинеге олтургузушуп, заматта көздөн кайын болуп кетишкен. Баса айтмакчы. Сени люктун астынан өзүм көтөрүп чыккан болчумун, ошондо көйнөгүңдүн ичинен 2-3 пачка акча жүргөнүн көрүп, кийинчерээк эсиңе келгенде кайра өзүңө берем деп акырын катып койгон. Мынакей, ошол акчалар. Сен эки көзүң көрбөй ооруканада жатканда врачтарга анын дарыланганга анча-мынча чыгымдагам. Калганы мынакей, өзүм бир кагазында чыгымдаган жокмун. Сиз өзүңүз кимсиз? Мен Мехранын жигити болчумун. Экөөбүз мына үйлөнөбүз деп турганда кырсыктап жатпайбы? Сени көргөндө Мехра кайра тирилип келгендей болгон. Жоготуп жибергенде кандай болсо да издеп таап, экинчи жоготпоско ант бергем. Чындыгында сени жоготкондон бери бир түндө тынч уктай элекмин. Диана тегинин сунуп турган акчаларын алып, бир азга ойлонуп турду да санабай, тепе-тең экиге бөлүп, жарымысын Зайыр апага, жарымысын өзүнүн эн атасына берди. Бул жерде жок эле дегенде долларды сомго айлантып эсептей келгенде 100 000 сомдун тегерегинде болмок. Акчаны алышкан эки тарап тең оңтойсуз боло түшүштү. Алгыла, силердин эмгегиңер бар. Силер үчүн мен акча эмес жанымды да берүүгө даярмын. Дарыга акча жеткире албай кыйналып жатышкан эки тарап кадимкидей жеңилдей түшүштү. Ошол акчанын күчү менен эң жакшы врачтарды жалдашып, эң күчтүү дарылардан бери Диананын тез эле сакайтышып, ооруканадан чыгарып алышты. Ибрагим да өзбектердин сымбаттуу жигиттеринин бири болчу. Эн атасынын көзү өтүп кетип, үйдөгүлөрдүн эң улуусу болгондуктан айылда калышкан кичүү инилерине карлашып турчу. Диана экөөнүн мамилелери бара-бара жакшы болуп, кадимкидей бирин-бири жакшы көрүп калышты. Көп өтпөй Диана ооруканадан чыкканда, Зайыр апа баш болгон баардыгы Кыргызстанга конокко барып, сый көрүп келишти. Жарым жылдай Диана менен Ибрагим каталыша телефон менен сүйлөшүшө, убакыттары болгондо же Ташкентте же Бишкекте болушуп жолуга калып жүрүштү. Аябагандай узак убакытта болбосо да өзүнүн кордук көргөн мезгили бир кылымга тете болгондой болду. Бирок ошончо азап тартып кордук көргөнү заматта эле унутулуп, баардыгы артта калды. Ибрагим көптөн берки айта албай жүргөн үйлөнүү жөнүндө Дианага өз сунушун айтты. 2 апта өткөн соң ал жообун берди. Анын сунушуна макул экенин билдирди. Эстөө. Жай мезгили болчу. Диана менен Ибрагим ысык көлдөгү пансионаттардын ичинде эс алып жүрүшкөн. Кечке жуук көлдү жээктей ак чардактардын ары бери учуп жүрүшкөнүн кызыга караша, пирстин үстүнө чыгып келишти. Ушундайда эң чоң суммадагы акчаң болсо, үйлөнүү тоюбузду чет өлкөлүктөрдөй болуп, свадебный путешествие жасап, кыдырып кетет элек. Айтпа. Экөө кыялданыша кызарып, тоо боруна батып келаткан күндүн нурун карап, бир топко олтурушту. Диананын эсине бир нерсе түшкөндөй Ибрагимди жалт карады. Ибрагим, сен эсиңдеби мени кайсыл люктан таап чыккансың? Кайсыл баягы эң алгачкы сага жолуккандагы?
Албетте эсимде. Диана анын сөзүн аягына чыгарбай сыга кучактап өпкүлөп жиберди. Кудай буйурса экөөбүз миллионер болобуз. Чет өлкөлүктөрчө свадебный путешествие жасайбыз. Ура! Ибрагим анын жоругуна түшүнбөй таң кала карап калды. Сага эмне болду, Диана? Ушунчалык кубангандай. Эч нерсе. Ал эки колун өйдө көтөрө асманды карай жыргап, каткырып күлүп атты. Ибрагим унчукпастан аны карап тура берди. Бир кезде Диана күлкүсүн дароо токтото, асманды карай өзүнчө сүйлөнүп кирди. О, жараткан күчтүү Кудайым. Ушунча кыйынчылыктарды, кордуктарды баштан өткөрүп, бирок өлтүрбөй, аман эсен сактап келдиң. Ушуңа рахмат. Эми дагы бир жолу жардамыңды аяба. Көз кырыңды сала көр мага. Мына, канчалаган сыноолордон, кыйноолордон өткөрдүң. Эл көрбөгөн азап тозокторду тарттырдың. Тиги дүйнөдө канча барып, кайра келдим. Жер алдында ордо кандай гана азаптарды тартпадым. Эмнелерди гана көрбөдүм. Канча жолу ажал так эле маңдайыма келип, мени аяп кайра кетпеди. Эми акыркы жардамыңды бере көр. Кудайым, ошончо азап тозоктордун, көз жаштарымдын, камчынын уусун, чыбыктан аккан кандардын эми убайын, үзүрүн көрсөтө көр, о Кудайым. Ал өзүнчө сүйлөнүп жатты. Анын бул жоругуна түшүнбөй Ибрагим да андан көзүн албай, талып карап тура берди. Анын бет маңдайында Диана эмес эле Мехра сүйлөп жаткандай туюлду. Анткени Мехра өзүнчө сүйлөнүп, кубанып, кыялдана, өз кыялына өзү маашырлана жыргай бермей адаты бар болчу. Анда да Ибрагим эч бир сөзгө аралашпастан, эч сөз сүйлөбөстөн анын ушундай кыял жоругуна кызыгып карап тура берчү. Бир кезде Диана эсине келе анын жанына басып келди. Мен жоругума таң калып жатсаң керек, Таң калбай эле кой. Бул таң кала турган жорук эмес. Андан көрө айтчы, Ибрагим. Аябай бай болуп жашагаң келеби? Тим эле акчаларды ойдогудай каалаган жагыңа чачып. Дика, аны ал ушинтип эркелетип сүйлөчү. Ойго келбеген нерселерди сурабачы. Чыныңды айтчы, болгуң келеби? Эмне түш көрдүңбү? Айтчы, болгуң келеби? Кандай десем, генерал болууну каалабаган солдат эмес дегендей, ким эле оокаттуу бай болуп жашаганды каалабасын? Анда бай болуп, оокаттуу болуп жашайсың. Кантип? Ошентип эле. Андан көрө мени кайсыл юктан алып, сууруп чыкканыңды тапа-так айтып бере аласыңбы? Албетте. Жаңылбайсыңбы? Мен ал складта канча иштедим. Ал юктун үстүнөн далай жол өтпөдүмбү? Көзүмдү жумуп көрсөтүп бере алам. Эң жакшы. Мен сага бир нерсе айтайынбы? Кубанычтуу нерсе. Айта бер. Айта турган болсом, ошол люктун ичиндеги жер алдындагы темир түтүктөр өтчү жерде эң көп суммадагы акча бар. Койчу, тамашалабай. Кайдагы акчалар? Өтө эле узак. Долгая история. Айтып олтурса. Ал акчалар бизге өмүр бою атүгүл небере чөбөрөлөрүбүзгө чейин жетет. Түшүнсөм буйрбасын. Анча акчаларды кайдан алып жүрөсүң? Же мени алар бекерден бекер куугунтукташкан жок да. Кимдер болушмак эле алиги орго салып камап таштагандар? Түшүнүктүү. Жок, сен али эч нерсе түшүнө элексиң. Мен четин чыгарып гана жатпаймынбы? Алар эмне себептен менин артымдан куушуп, аңдып келатышкан айтып берейинби, баштан аяк? Анда эмесе угуп тур. Ал кандай Ташкентке келгенин, тигилердин туткунунан качып чыкканын, ак четелдик машиненин артынан жашынып калып, бейтааныш короого, андан соң гаражга кирип кеткенин, ал жакта камалып калганын, түн ортосунда сыртка кантип чыгам деп адашып жүрүп олтуруп, жашыруун акча чыгарып жаткандарга туш болгонун, тутам акчаларды баштыкка толтура салып, артына асынып алып, жер алдындагы темир түтүктүн үстү менен чыкканча жөргүлөп, качып жүрүп олтурганын, акыры адашып кетип жер үстүнө сыртка чыга албай калып, акчаларды бир жерге катканын, анан аябай чарчагандыктан, ачкачылыктан дарманы калбай, эси ооп калганын, кыскасы эч нерсесин коротпой, баардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Эми ишендиңби? Бирок баары бир ишине албай турам. Кантип ишенбей турасың, Ибрагим? Жашыруун акча чыгарган цехти иштетишкен Альберт, Роберт дегендердин бандасы бүт кармалышты беле? Эми ишендиңби? Ал бандаларды дагы мени издеп жүрүп, кокусунан кармап албадыңарбы? Мен болсом, балким алар алигече карматпай сайраңдап жүрүп беришмек да. Жок, баары бир болуп тур. Ага ишенбей эле кой. Ал эми мени люктан сууруп чыкканыңарда 2 пачка акчаны кайдан алдың? Мени койнумданбы? Албетте, бирок бул жерде бирок-сироктун кереги жок, Ибрагим. Ошол 2 пачка дал эле ошол сумкадан алган акчалар болчу. Сумканы, то есть баштыкты кумга көмүп жатканда, кокусунан тирүү калып калсам кереги тийип калбасын деп атайын бөлүп алып койгом. Эми буга эмне дейсиң? Ибрагим ага эч жууп таба албай, унчукпай туруп алды. Андан көрө ал жердеги люкту тапа-так эстеп айтып берсең, Кудай буйруса көп акчалуу болобуз.
Ибрагимде акырындап ага ишенүү сезим пайда боло баштады. Ушуну тамашалабай чын айтып жатасыңбы я? Бул тамашалай турган нерсе эмес. Мен сага өз киши катары болгон сырымды айтып жатам. Муну мен керек болсо өз эне атама да айткан эмесмин. Кыйынчылык, азап тозоктор, эстөө сезимди да начарлатып жиберсе керек. Ал акчалар таптакыр эле эсимден чыгып кетиптир. Сен акча тууралуу кеп кылганыңда гана эсиме келип атпайбы? Демек чын экен да. Албетте чын. Күтүлбөгөн жерден Ибрагим Диананы каттуу кучактап калды. Көл жээгиндеги пирстин үстүндө эки адам бир ордуларында булк этишпей көпкө кучакташып турушту. Күн эбакта уясына батып, айлана акырындап караңгылап келаткан болчу. Эски из менен Бишкектен чыккан кызыл чет элдик Honda машинеси чоң шоссе жолго түшүп алып, чыгышты карай каттуу ылдамдыкта шуулдап кетип баратты. Ошол ылдамдыгы менен жолдон эч жерге токтогон жок. Адаттан тышкары каттуу айдап бараткандыктан эки жерде майы кызматкерлери токтотуп, эскертүү беришип, айып төлөттүрдү. Анын ичинде Диана менен Ибрагим бар болчу. Алар эч жерге токтобостон, эч жерге кайрылбастан кечке жуук гана Ташкент шаарына кирип барышты. Калаага кирери менен эле эмнегедир мурунку кыйынчылыктары, көргөн азап тозоктору эсине түшүп кеткен кеби Диананын жүрөгү бир мыжыгып алды. Бул жакка ал киргисе да келбей турду. Эгер акчалар болбогондо бул жакка келейин деген ниети да жок болчу. Экөө түз эле Ибрагим жашаган Батирге барышты. Ташкентте айына 2000 сум төлөп, ушул Батирде 3 жылдан бери жашап турчу. Ал күнү душка түшүшүп, эс алып жатышканы менен таң атканча кирпик көздүн кагышкан жок. Аркы беркилерди сүйлөшүп жатышып, таңга жуук гана уктап кетишиптир. Бир кезде Ибрагим чоочуп ойгоно, саатын караса 10дон өтүп калыптыр. Күн эбакта эле төбөгө көтөрүлүптүр. Диана болсо жанындагы диванга эч нерсени сезбей, каттуу уктап жаткан болчу. Аны ойготкусу келген жок, көпкө тиктеп турду да, мехраны эстей каттуу, оор үшкүрүнүп алды. Мейли, уктай берсин деп, балконго чыгып бир аз тамеки тартып кайра келсе, Диана эбакта эле ойгонуп, газга чай коюп жүрүптүр. Кудай буйруп жолубуз болсо экен. Айтпа. Демейде андай мындайга анча маани бербеген Ибрагим атасы менен апасына багыштап шашпай кырааты менен Куран окуду. Эртең мененки тамакты ичип бүтүшкөн соң бата берише, Диана жаткан люкту көздөй машинеге жүрүп алып жөнөп кетишти. Тетигил чоң ак складты көрдүңбү? Люк ошонун ичинде. Ибрагим Дианага алыстан эле складты көрсөтүп келатты. Чорт возьми, анын эшигинин алдында жаш балдардын ойноп жатышкандыктарын карачы. Ибрагим өзүнчө кейип койду. Сени ал жактан алып чыгып баратканда да ушул балдар так эле ушул жерде ойноп жатышкан болчу. Бардыгы тең жарданып карап турушкан. Экөөбүздүн тең өңдөрүбүз буларга таанымал болуш керек. Аларга жакын барганга болбойт. Ушул жерден күтө туралы. Машина алиги складка 50 кадам жетпей токтоп, балдардын кыймылын карап турушту. Алардын кетишин күтүп олтурушуп, бир сыйрадан уктап да алышты. Оюнга чарчашкан балдар тарап кетишкени менен анын алдынан элдер өтүп жатышты. Бул жерге баары бир күндүз келгенге болбойт экен. Кулпуну сындырып жатсак, көргөндөр дароо эле милицияга кабарлап коюшу мүмкүн. Андан көрө бул жакка элдин баары кызы уйкуда жатканда түн ортосунда келели. Эч кимден коркпой эркин иштейбиз. Анын үстүнө кол фонарик да керек экен экөөбүзгө. Люктун алды капкараңгыда, туурабы? Машина ордунан козголо кайрадан көчөгө чыгып кетти. Экөө үйгө кайтып барышып, түн ортосун күтүшө дагы бир сыйрадан уктап эс алышты. Экинчи жолу ал жакка барышканда камдуу барышты. Атайын жеңил кийинише лом, мык сооругуч, темир ара, экиден кол фонар, айтоор өздөрүнө керектүү нерселердин баардыгын унутушкан жок. Ташкент шаарынын көчөлөрүндөгү электр жарыгы эле күйүп турганы болбосо, кыймыл дээрлик жок кесе. Кез-кез гана чоочугансып, ары бери өткөн машинелердин үндөрү угулуп турду. Машине күндүзү келген эски ордуна келип токтоду. Экөө бир азга олтурушту. Кана, баштадыкпы? Баштадык. Бисмилла, Кудайым колдосун. Эки жактарын аяр акмаладышкан экөө складдын жанына акырын жылып барышты. Эшиги чоң темир колпу менен кулпулануу болчу. Ибрагим ломду салып, дагы акырын күч менен допшасын омкоруп таштады. Тарс деген үндү бирөөлөр угуп калган жокпу дегендей, айланасына бир сыйра көз жүгүртүп койду. Складдын ичине киришип, эшигин акырын жаап алышты да, кол фонариктерин күйгүзүштү. Люкту кыйналбай эле табышты. Мына ушул люктан сени алып чыккам. Азыр оозун ачам. Ибрагим ломду салып, люктун капкагын жеңил гана ачып койду. Капкакты ары жакка коюп, ичине биринчи өзү түштү. Артынан Диана кошо түшүп келди. Келемиштер чейк-чук этише, ары бери чуркап өтүп кетип жатышты. Мобул түтүктө үстүндө жаткан болчусуң сен. Помню. Эгер силер болбогондо мобул келемиштерге эбакта таланып жем болуп, сөөгүм сөпөт болмок экен да. Каны эми, Дика, жакшылап эсте, кайсыл жерге каттың эле?
Азыр. Ориентир алайынчы. Жерге кулап жатканда алдым кум болчу, ошол кумдарды колум менен шилеп көмүп, үстүн таптап таштагам. Азыр эстейин. Анан божомолдоп келаткан жери туура эмес болуп чыкты. Ал жер кум эмес эле топурак экен. Диана таңгала туруп калды. Ушул жер эле болуш керек эле да. Кандайчы? Дагы жакшылап эстөөгө аракет кыла көзүн жума ойлонуп көрдү. Көзүн ача, кол фонаригин жандыра төмөн жакты карады. Мындай болушу мүмкүн эмес. Эмне мен жаңылып жатамынбы? Туш-туш жакка чачыраган чоң темир түтүктөрү бар жер алды бири-бирине аябай окшош болчу. Диана дегеле кумдуу жер таппай койду. Экөө эки жакка бөлүнүшө, кумдуу жерди издеп жүрүп олтурушуп, арадан 1 саат өткөндөн кийин кайрадан кезигишти. Эмне болду? Жок, эч жерден таппай койдум. Жакшылап эстечи. Эстейин деп элатам, бирок өлүм менен өмүрдүн ортосунда жашоо менен күрөшүп жатып, эстеп калганга да мүмкүнчүлүк болбой калды. Минтип олтурсак таң атканча издейбиз. Көчө кыймылы башталып кетсе, элдин баары ойгонушса, биздин бул жакта экенибизди билип калышы мүмкүн. Кана, урушта туруш жок, аракет кылсак берекет, баштайлы. Баштайлы кайрадан. Экөө 2 саатка жакын убара болуп издешти. Акырында эч нерсе таппаган Ибрагим жерге отура кетти. Точно каттың беле, же мени калпайтат деп атасыңбы? Ушунча убара болуп алыс жактан келбейт элем да. Кызык, кандайча эстей албай жатам. Ал дагы кичине салганы Ибрагимдин жанына олтура кетти. Анан жер таяна калып, колун ары-бери сыйпалап жиберди. Ушул жер болуп жүрбөсүн, я? Алды кум экен. Айланасына көз жүгүртө бир нерсени эстегендей болду. Эмес дедим. Точно ушул жер. Мобул жерге жөлөнүп олтурбадым беле. Тетигил жерден таш алдыма өтүп кеткенинен тегиндейирээк алып жылдырып койгом. Ташты эмес дедим, мобул жерде болуш керек. Диана жердеги кумдарды шилеп жатып, көп өтпөй эле кум алдынан баштыкты сууруп чыкты. Мына, айтпадым беле. Анан жанталаша ичин ачып жиберип, толтура таңгакталган акчаны Ибрагимге көрсөттү. Эпилог ордуна. Кыргызстан менен Өзбекстанда Ибрагдиан деген эң чоң фирма иштейт. Бишкекте эле ушул наамда бир нече кафе, дүкөн, казинолор бар. Ысык көлдө да Ибрагдиан деген чоң пансионат ачылган. Ташкенттин борборунда да дал эле ушундай жазуулар менен кафелер, дүкөндөр, ресторандар бар. Атүгүл так эле ушул наам менен жазылган чоң мейманкана курулган. Жакында эле Самарканд жакта эң чоң соода бирикмеси курулуп өттү. Бул эмне болгон фирма? Көпчүлүгү анча деле маани беришпейт. Ибрагдиан деген жазуу Ибрагим, анан Диана деген маанини билдирет. Экөө азыр Кыргызстан менен Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири. Өздөрү кыялданышкандай үйлөнүү тоюнда үйлөнүү саякатын жасашып, чет өлкөлөрдү кыдырып келишти. Күтүлбөгөн туткунга кабылып, өмүрү көрбөгөн кордуктарды, азап тозокторду башынан өткөргөн кыз акыры анын эки эсе өзүрүн көрдү. Ылайым эле бактылуу болсун. Мен дагы бакыт таалай, келечегине даңгыраган кенен жол каалайм. Чыгарманын соңу. Урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, эгерде бул чыгарма сиздерге жаккан болсо, каналыбызга катталып, дал ушул видеого жакты белгисин баса кетсеңиз болот. Мындан сырткары биздин баракчаларды ар дайым күзөтүп барыңыздар. Мындан кийин дагы сиздер үчүн кызыктуу болгон чыгармаларды улам сунуштап турабыз. Бул чыгарманы аягына чейин укканыңыздар үчүн сиздерге каналдын башчысы Илгиз Шамырзаевдин атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.